Ассаламу алейкум туғандар, қалайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 26 июль 2023 жыл мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Кудай берген Дордой Моторс базарларына жақын жерден сіздерге бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Патриция Лумумбы жана Ден Сиопин көчөсүнүн кесилиши. Дордой Моторстун жанында турам тугандар. Ушул жерден Патриция Лумумбы көчөсү менен түз эле түндүктү карай жүрүп, катарда экинчи көчө Власова көчөсү менен батышты кая бассаңыздар, Власова көчөсү 129-даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан тугандар. Анан бул жерден шаардын бош бурчуна көптөгөн автобус, маршрутка, троллейбустар менен бара аласыздар. Окей. И жана айткандай Кудай берген Дордой Моторс геология базарлары жакын. Чыгышты карай жүрсөңүздөр шлагбаум ош базардан анча деле алыс эмес тугандар. Эми барып калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү, бүгүнкү чыгаштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул Юздүн көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Дарек Власова көчөсү 129 А дарегинде жайгашкан. Бул жерде жакын Кудай берген базары, Дордой Моторс базары тугандар. И жолдор мынакей орто кеңдикте, электр энергиясы, суу, природный газ бар экен. Жолдор мынакей шагыл төшөлгөн тугандар. Андан ары көчө тараптан көп сарай дарбаза, изгород мынакей жана батыш чек арасы ушул изгород бүткөн жерге чейин. Так, жалпысынан жеринен 4-6 соток, фактически 5 сотоктай бар экен тугандар. Дагы эмне маалымат. Видеонун башында айткандай Кудай берген Дордой Моторсто иштегендер үчүн жакшы вариант тугандар. Так. Бул мынакей өзүн кире бериши. Ой, участок, огород короосу үйдүн. Бул жакта кенен экөө эле машина баткандай жер. Казакстанда бир машина турат. Ал жагында дагы машина койсоңуздар болот. Азыр видеонун ал жагында көргөзөм. И бул жакта узун турасы 11ге 9 болгон үйүбүз. Стенасы саман курулган жылы 2010 жыл экен тугандар. Анан документ боюнча тех паспорту, кызыл китеби баары бар. Газ киргизилген, суу үйдүн ичинен чыгарылган. Алды тарабы брусчатка мынакей. Так. Ички трансфер көткөзөт. Андан соң короосун ачып, ал жакта огородуну дагы сарайлар бар, аларда складтар. Аларды бир жекеден көргөзсөм тугандар. Мынакей бул үйдүн негизги кирүүчү эшиги. Ушундай көп трансферде темирден болгон эшик орнотулган туган. И андан ары түз жүрсөк, бул жакта мынакей полный коридор. Коридордон түз жүрсөк, душка. Асыл тарапка карай кирсек, калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Окей. Коридордон көрүнүшү, чыгыш тарабынан эшик орнотулуптур. И бул жерде мынакей душевая кабина, раковина суу чыгарылган. Жана бул жактагы эшик менен да келип чыксаңыздар болот тугандар. Андан ары бул жакта мынакей ондай коридор дейбизби, ушундай жакан бөлмө. Бул бөлмөдөн калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Бул жактын полдору баары жыгачтан болгон пол экен. Оң тараптан мынакей кухня жайгашкан, түндүк тарабынан терезе, көрүп тургансыздай кухонный мебелдер, раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр. Газовый плита. И бул жакта чоң зал. Бул залдан калган бул кийинки бөлмөгө өтүп кете алат экенбиз. Бул жыгач, түндүк тараптан терезе, көрүп тургансыздай ремонт. Анан эмнени көрүп турсаңыздар баары калат тугандар. Үйдө мебелдин, кондиционер баары калат экен. Андан ары бул жерде мынакей дагы бир бөлмө. Түштүк тарабынан терезе, темирден болгон решеткалар. Мынакей. Так, андан ары бул жакта дагы бир мындай балдар бөлмөсү. Түштүк тарабынан терезе, көрүп тургансыздай ремонт, отопление батареялары. Үйдө паровой отопление бар тугандар. Мен кайрылуу сатылуучу үйдүн короосундамын тугандар. Андан ары сиздерге огородун көргөзөйүн. Окей. Бул жакта амалмай бош жер. И төрүндө тугандар алма, черешня, өрүк бактары мынакей. Үйдүн тышкы тарабындагы жатканы.
жер жемшек 80 бул жакта дагы бош жерлер деле бар экен. Бул жерде бирөөсү кочокана, бирөөсү склад туугандар. Азыркыларда видеонун жүрүшүндө көргөзсөм. Мынакей бул yüздүн түндүк тарабынан көрүнүшү. Аратканага чейин тротуар куюлган. Эң эле батыш чек бул жерден, түндүк чек бул жакта мынакей. Так. Эмне маалыматы? Жерде кочоканасы. Окей. Бул жагында склад. Эң эле чыгыш чек бул жакка чейин болуп калгандар. Бул жак түндүк чек. Так, бул yüздүн баасы $50,000 сурап атыптыр. Үй ээлери, анан дагы арзандатуу болот, сүйлөшүү болот. Эсин номерин мен экранга эсител деп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.